2011-жылы айылдын ичиндеги бир квартира үйдө жашап жүрдүм эле. Мен квартиралаганын себеби 2008-жылы участок алганбыз жаңы чектен. Ушу участокко үй салам деп жолдошум Россияга иштеп келем деп кеткен бойдон дайынсыз болуп кеткен. Азыр ушул убакка чейин деле дайынын билбейм. Айылдын ичиндеги бир квартирага балдарым менен келип жашап жүрдүм. 3 жыл жашагандан кийин балдарым келет, өздөрү жашайт, чыккыла дегенде каяка барышым айламы таппай 2013-жылы ушул гаражга көчүп келгенмин. Себеби ага чейин да бир 2-3 үйгө которулган элек. Балдарым келет, кыздарым келет деп кайра жаш балдарым менен көчүп жүрө бергенден бул жерде гаражда, бул илгерки гараж, эч ким чык дебейт деп ушул жерге көчүп келгенбиз. Өзүмдүн 6 балам бар. Ушул жерге 13-жылы көчүп келгенден кийин бул эски кароосуз калган үй, ушундай жыландар уялап калган экен. Ар кандай түшүнүксүз жандыктар аягын дарылап, бул жагын дарылап, балдарымдын жанын Кудайдан тилеп ушул жерде жашап жүрдүк. Азыр ушул жака басканча эшик печканын түбүнө жыландар жылуулук изейт окшойт, печкалардын түбүнө келип оролушуп жатып алат эле. Мындай таштары деле жер менен жер болуп бир үлөп калган. Бакалар кирип алышат жан чачындарда. Жашап жүргөндөгү үйдүн немеси акыбалы ошол маалда деле ушундай болчу. Мен өзүм сырдап, аттап, шыбап, ушу балдарымды ар кандай жандыктардан коргоп, жыландардан коргоп, ушул жерде 5 жыл балдарым менен жашаган экен. Бардыгынан ушу жыландар чыгат эле. Мына ошол чынын айтканда бу жерде чычкан деле жок болчу. Ушу мына жерден чыкчу. Себеби мунун наркы комнаты үстү жалаң эле шакша болуп, ошол шакшанын арасынан жыландар мындай болуп чыгып, мына жерлерден чыгып не кылчу. Анан мына жерден дагы немелер болгонда, анан ушу балдар. Ошону кайра айтып коюңузчу. Ушул жер эмне болуп? Кичине зыяны тийбесин деп, башка жактан чыкса дагы бул жерден чыкса, отурганда чагып алабы деп мен ушу катуу албастыр менен алып келип шыбап койгон болчумун. Азыр жана жылан Ушу тешиги бар эле. Жыландар башын чыгарып, баш жагын чыгарып, куйрук жагы ичинде калчу, ушундай салбаңдап турчу ушул жерде. Мындай балдарым жөлөнүп отурганда бир катуу чочуп кетип, балдарымды чагып алабы деп мен мына жерде катуу албастыр менен шыбап койгонмун. Бул жерди айылдаштарыбыз деле көпчүлүгү көргөн. Мен ушу айласыз ушу 5 жыл ушул жерде өмүрүм өтүп, балдарым ушул жерде Кудайдан тилеп жашап жүрдүм эле. Кудайдын көңүлү түз экен, балдарым да ушу аман эсен чоңоюшту. Бул жактын складындагы мына терезеңиздин мен азыр өзүм корком чындыгында. Ошол маалда дагы же жаштык курчумбу, же Алла Тааланын ушундай берген күчүбү, ушундай үйдө 5 жыл өмүрүм өткөн экен. Так. Азыр мына тешиктер боюнча да айтып кетсеңиз, Могул таштын арасынан суулар кирип зат болуп, мына тешикчелерден жылан чыгат болчу. Мен аябай коркуп ар кандай кылып ишенин сыныктарын дагы салып шыбап жүргөн күндөрү болгон. Мына жерден дагы ошо көп жылан уялап эле жыландын уюктары болчу. Мына жерге печка курчу элек. Печка эле жатып алчу. Анан бирок ушул печка курулган ушул жерде балдарым менен тыгылып жатат элем. Печкага от жакканда жылуулук издей жыландар мына ушу түгүнө чыгып, печканын түгүнө тоголок болуп жатып алышат эле. Мен ушу балдарым не кылып калбасын, чочуп калбасын деп мен түнү менен казан табакты калдыратып, ушундай тапыр тупур кылып түн жарымга чейин
отурчумун, кээ күндөр уктап калам да мен да чарчап калат экенмин уйкудан калып. Эрте менен төшөк жыялы десек, шешептердин ичи оорлошуп калчу. Карасак шешептердин ичине кирип алчу жыландар. Секиин алчыгы эшикке коюп койсок сойлоп кетет эле. Сойлоп кеткени менен баягы уялаган жери ушул экен да кайра келип эле. Мындай кыштарды ушундай күндөр менен өткөрдүм. Аябай жеген ичкенибиз дагы татыбай кетет болчу. Балдарым бала экен. Азыр şu жерден акырын айтып эшикке беребиз, а? Тамак аштарыңыздар кандай болчу ошол боюнча да? Кеттик. Тамак аш боюнча. Басып келебиз. Кеттик. Балдарымды жыландан коргоп кыйналып жүрсөм, бул курсактары дагы бар экен, кийин кечеси дагы бар экен. Ушул мектепте жылы кандай айламды кылсам экен эми бул 18-жылга чейин мен өткөнгө чейин ошко чындыгы бара албадым. Кимге кайрышым билбей, кандай кылышымды билбей. Өзгө бир кичине ун бериңизчи деп. Мен ак ун берип атам сага. Кара ун берип койбогун, сен ак ун жечү маселең. Ак ун бергиниң деп мага ушундай деп бергеним, милдет кылып берген күндөрүм эч эсимден чыкпайт да менин. Ушундай сөздөрдү угуп, мен азыр өзүмдүн эң кенже кызым 5-класс болуп калды. Ушул 1-класста окуп атканда катуу ооруп калып, мен бир кошунама 50 сом акча сурап барганмын. Өзгөнгө больницага детскийге чейин жетип алыш үчүн эми барганда врачтарга ыйлап сыктап, ушуну бирок бере албайм сага деген ушундай күндөр мен эсигөнүмөн кеткис болгон. Эми мен аттарын деле атагым келбейт. Бирок ушундай сөздөрдү угуп мен эсигөнүмөн кеткис. Ушул 2 күн эң кыйын күнүм болгон. Мен башка ачка калган күндөрүм, кийимсиз калган күндөрүм дагы мага анчалык кыйынчылыкты туудурбайт деп, мен ушул кыйынчылыкты жеңип кетем, ушуну күчтүү болуп жеңем деп эмне кылчу элем. Бирок ушул эң орчундуу 2 күн, 2 нерсе мен эсимен кеткис болгон. Ушу кызым ооруганда 50 сом үчүн ушундай сөз угуп келдим. Ушу неберем ооруганда койнуна жылан кирип чагып алып, ушу неберемден айрыламбы деген менде катуу коркуу сезим болуп, ушул 2 нерсе мен эсимен такыр чыкпайт. Башка күндөр деле эсиме чыкпайт менин. Себеби мен бул жерде канчалаган ысык суук күндөрүм өттү. Жакшы жаман күндөрүбүз бүт 5 жыл деген, биздин 5 жыл менин өмүрүм ушул жерде өттү. Бардык эле күндөрдү, бардык күндү жаман деп айта албайм. Жакшындан бирок оор күнүм көп болду бул жерде. Мен ушул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна кайрылганга чейинки күндөрүм азап менен эле өттү десем дагы болот. Мен ушул жерде ушу балдарым ооруп калбасын, балдарым касал болуп калбасын деп мен өзүм шальшада жатсам дагы ушу балдарымдын алдын калыңдап төшөк салып, эмне кылсам дагы зайып өтүп турчу. Ушуларды орукчан кылып албайын, келечеги ушу апа кыйналып кыз алсаң деле бизди мындай кылып багып койбойт белең деп балдарым дагы кийин мага ден соолугу үчүн ыйлап жүрбөсүн деп мен ушу балдарым үчүн ушул жерде балдарымдын алдын калыңдап жүрүп, өзүм зак жерде жатып жүргөн күнүм болду. Ушундай күндөрдү өткөрүп жүрүп, мына өзүм деле оорукчан болуп калдым. Ар нерсени ойлонуп жүрүп, жүрөгүм дагы оорукчан болуп калды. Катуу ойлонгондо ушу башым дыңылдап, давлениям көтөрүлүп кетет. Азыркы убакта деле ушу дары менен көп колдоном дарыны. Кудайга азыркы жашоом 19-жылда, 18-жылдагы 19-на 1 жыл болду. 1 жылдан бери жашоом. Кудайга шүгүр. Мен азыр ушу жаңы үйгө барып, жаңы үй менен дагы сиздерге бөлүшүп айтып деп, ыраазычылыгымды айтып деп, сүйүнүчүмдү тең бөлүшсөм сиздер менен.
Сумка, Дагы oyuncak, гаражда жашап атканда баягыда сен ооруп атканда медракаң келбеди беле? Ошондо сага эмнелерди алып келип берди? Мени кара, айта бер кызым, айта бер. Биринчи келгенде мектепке кийип барасың деп эмнелерди алып келип берди? sumka keperdi. Кийим кече алып келип берди, а? Болду. Айда, нарак. Машалла, машалла. 18-жылы кышта Медерукам келип бизден кабар алганы келип анан үйдүн демилгесин көтөрүп чыгып элге. Марттын 24 күнү, 23-24 күнү мына ушул үйүмдүн фундаменти башталган. Азыр. Мен күндөрүмдүн алдыңкы сүйүнүчү, эң биринчи сүйүнүчүн мына ушул Медерукам ушул фундаментти баштап, ушу Ак Жар айыл өкмөтүнө караштуу Башбек айылынын мечит жамааты келип, аксакалдар ушул жерде чогуу болушуп, Медерукам менен сүйлөшүп, ушу сен баштап калдың, биз дагы карап турбайбыз деп ушул мечит жамаатынын дагы колдоосу аябай жакшы болгон мен үчүн. Ушул үй бир 2 айга жетпей бүттү. Майда кирпичи урула баштап, ustalar дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жоомарт, кайрымдуу жүрөгү мээримге толгон мекендештер. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду түптөлгөнүнө, официалдуу түптөлгөнүнө толук 1 жыл болуптур. 1 жыл ичинде бул фонд эмне жумуштарды жасады, урматтуу мекендештер? Бунун баардыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. 2018 жылы декабрь айларында ушул эжекебиз мынакей азыр буга чейин көргөзгөн жыландар чыккан гаражда күн кечирип аткан, 6 баласы менен күн кечирип аткан маалына бизге кайрылган. Биз ошол кезде баягындай жаш элеккен, энергичный, баягы күчтүү, курч инсан болгон экенбиз. Эми азыр деле Кудайга шүгүр ниет кылганбыз. Кудайга шүгүр ниет кылдык элек, сөзсүз ушул эжени үйлүү кылам деп кеткем. Ыйлап кеткем үйүмө барганга чейин. Мына Кудайга шүгүр 2 ай, 3 ай аралыгында, ашып барса 4 ай аралыгында былтыры үйдү момундай жаңы ак өргө салып, толугу менен бүтүрүп, эжебизге тапшырдык. Былтыры бир эле убакта 6 жерге үй салган экенбиз. Азыр кээде ойлонуп жатып карасам, былтыр ушунчалык баягындай иш катуу жүргөн экен, курч да болчу экенбиз, чарчабайт да болчу экенбиз деп таң калам да, 6 жака чуркап жетишчү экенбиз. Азыр бир эле жерге, албетте ал жер дагы аябай чоң комплекс, бир эле жерде бирок ушунчалык баягындай чарчатып, кыйнап коюп атат. Бирок биз эч качан кыйналбайбыз, чарчабайбыз. Эл бар, журт бар, жана жараткан Аллахым бул жумушка салган соң эч качан биз тайманбайбыз, Кудай калса. Айнаша жагандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Амансызбы? Тынчсызбы? Бала чага агыңыз Тынч. Жакшы отурасыздарбы? Айым жакшы күндөрдү насип кылып атат, көрүп отурабыз кам. Кудайга шүгүр. Кайрат кыласыз эже, апаңыз өтүп кетиптир. Былтыр ушул жерде үйдүн ачылышында бир сонун болуп, күлүп, жайнап жүрчү эле. Жапжаштай эле. Эми бул пендечилик экен, пандачылык экен. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт экен. Баардыгыбыз Аллахтын колунда экенбиз. Эртеби кечпи кете берет экенбиз. Ошон үчүн Аллахым эч кимди тандап отурбайт экен. Сен жашсың, сенин карызың деп. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун эжеке. Айтканың келсин. Билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирген болсун. Кайрат кыласыздар эже, сабыр кыласыздар. Бала чагаңыз менен кантип атасыз? Кышта кандай чыктыңыз? Мен эч келип кабар ала албай атам, жумуш көп, жетише албай атам. Ошентсе да мына бүгүн алдыңызга келип, сизден кабар алып турабыз. Биз азыр фонддун 1 жылдык отчетун элге тапшырайлы деп жүрөбүз, Кудай кааласа. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, кышта кандай чыктыңыз? Деги эле кандай жашоо бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ушу сурап келгениңе, көңүл айтканыңа рахмат кам. Алла ыраазы болсун. Жашоом кандай болот эле кам?
ушундай күн уйкуңан, түн уйкуңан кечип, ичкен ашыңды жерге коюп, мына ушу үйгө жүгүрүп, бүтүрүп, тез күндө бүтүрүп, ушу эл дагы жакшы жардам берип, ушу аксакалдар, мечит жамааты дагы тике туруп ушул жерде өзүң менен сүйлөшүп, мына ушу үйгө киргизип койдуң эле. Баягы гаражда жашап атканда бир бечара бир кемпир болчумун. Азыр бул үйгө киргенден кийин ханыша кыздай эле болуп жашап атам, Кудайга шүгүр. Ушу балдарым дагы аябай сүйүнүп, жакшы балалык доорулорун сүрүп атышат. Кышта ал жакта бир баягы жана көрсөтпөдүмбү, кичинекей комнатта түнү менен челектеп көмүр салып чыгып жашачубуз. А бул жерге келгенде азыр Кудайга шүгүр баардык комнаталары сен айткандай, сен жакшы билгендей эле ошол жакка кылдырган экенсиң печканы. Баардык комнаталар ысыйт. Мына бул холду да качып коебуз. Бүтүр кышта аябай жакшы чыкты. Балдарым да баягынактагыдай коркуп каерден жылан чыгат, каерден суу кирет дебей аябай жакшы айтып атпаймынбы, баягы бир мусапыр кемпир жомоктогудай ханышага айлангандай жашадык. Түбөлүк болсун баары. Ушу Алла ыраазы болсун, мени ушундай жашоого алып келген укам. Кудайым ден соолугуңду берсин. Мен ушу ар бир кылган ишиңди азыр шумалга чейин көрүп атам. Сенин кылган иштериңди көрүп сыймыктанып атам. Ушу бир барып келсем экен деп ниеттерим бар. Мына үйдүн тегерегин көрүп атасың, баягы ачык турат, ушуну кичине иштеп келип не кылсамбы деп. Мына ушу үй бүткөндөн кийин Россияга кеттим эле, бирок апам Алламдан өтүп кетип, кайра келип, кайра кете албай калдым. Эми баардык нерсе сен айткандай Кудайдын буйругу менен болот экен. Кудайдын буйругуна моюнсунбашка айлабыз жок экен. Бир барып келсемби деген ниеттерим, өзү ниет коюп жүрөм. Мен бир сага мына ушу Жардам берген элибизге бир сону бата бериңизчи деп атабыз. Мага жардам берген Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун түптөлгөн 1 жылдыгың кут болсун укам. Рахмат эже. Мына ушул фондду жетектеп, бул түптөлгөнгө чейин дагы канча жардамдарды берип, канча иштерди бүтүргөнсүң. Мен кайрылгандан кийин да ушул үйгө сенин дагы салымың өтө чоң укам. Мага ушунчалык эл менен мен ортомо көпүрө болуп, мага жардам берип, ушу үйлүү кылып, ханышадай кылып жашатып койдуң. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Андан сырткары мына ушу Большевик айылынын мечит жамааты, аксакалдары мечит жамааты, Большевик айылынын мигрант болуп талаа түздө иштеп жүргөн балдар, андан сырткары дагы башка айыл, башка шаардагы иштеп жүргөн мага бир тууганымдай болуп калган, мага жардам берген мигрант бир боорлорума баардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушу сиздер өз рызкыңыздарды бөлүп, мени менен тең бөлүшүп, мага жардам берген баардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Мага бирди берсеңиздер, сиздерге миңди берсин. Бактылуу күндөрдү башыңыздардан өткөрүңүздөр. Талаа түздө жүргөн ар бир мигрант бир туугандарым аман эсен ушу Кыргызстанга аман эсен келип алыңыздар. Тапкандарыңыздар жакшы күндөргө насип кылып берекесин берсин. Амин. Медер укама узун өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Менин эң жакшы көргөн балдарымдын эң чоңу десем дагы болот, укаларимдин эң кенжеси десем дагы болот. Ушу мага баламдай, бир тууганымдай жардам берген ушу Медер укама өмүр берсин, ден соолук берсин. Сени тарбиялаган ата энеңе рахмат. Ушундай эл керегине жараган уул азаматтардан кылып жаратып сени чоңойтуп койгон экен. Эл кызматында жүрөсүң, дайым эл кызматында жүрө бер. Рахмат. Чарчаба, Кудайым ден соолугуңду берсин. Ушу башыңа баш кошулуп, сен дагы үйлүү жайлуу болуп, бала чакалуу болуп, ушу сенин тоюңда дагы ушинтип ак сөзүбүздү, ак батабызды бергенди насип кылган болсун. Бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгыңыздар бар болуңуздар, бай болуңуздар. Мен ушундай жаркын жашоого алып келген бардыгыңыздарга мен да ушундай жакшы жаркын жашоону каалайм. Тынч болуңуздар. Амин. Амин. Мына урматтуу мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Мен айта турган сөздөрдүн баардыгын эжебиз айтып койду. Кудай кааласа ушул үй башталганда эмне деген иштер болгонун, кимдер гана жардам бербеген, баарыңыздарга мен атын айта отурбайын. Большевик айылынын жамааты, чалдар, аксакалдар, абалар мына жерде колу кылтырап отуруп жардам беришкен. Бардыгыңыздарга, жалпыңыздарга Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Ушул үй бүлөнүн ар бир дуасы сиздерге түзмө-түз тийген болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат.
Мынау буйруса бүгүнкү күндө жашоосу эң сонун. Ушул бакыт сиздердин бактыңыздар деп билем иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.